Телегөрөрмандар, кычыраган кыштын алгачкы айында турабыз. Дал ошол кыш чилдеси тууралуу сөз кылалы деп студиябызга сый коногубузду чакырганбыз. Астрономияны окутуунун методикасы боюнча адис, физиканы окутуунун технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу Абакир Калбеков агай. Кутмандуу таңыңыз менен, кош келдиңиз агай. Рахмат. Кутмандуу таңыңыз менен. Сиздин изилдөөлөрүңүз ар дайым телегөрүүчүлөр үчүн кызык. Маселен, кыш чилдеси качан кирип, качан чыгат? Маселен, өткөн жумада суук түшкөндө элдер дароо үйшүп чилде кирдиби деп дагы айтып чыгышты. Ушул чынбы? Эми бул жерде Кыргыз элинде абдан кеңири таралып калган эки убакыт түшүнүгү бар да. 90 деп коет. Анан чилде деп коет. Бул 90 астрономияда абдан такталган маалыматтар. Бул күн түн теңелгенде, мисалы жаз келди деп эсептелет, жылдын да башталышы ушул. Бул 90 күнгө эсептелет. Анан 22 июнда жай келди деп эсептелет. Бу да 90 күнгө эсептелет. 23 сентябрдан баштап дагы 90 күн бул күз келди деп эсептелет. Ал эми 22 декабрдан кайра 21 мартка чейин кыш деп эсептелет. Бул так эсептелген 90-91 күндөн эсептелген. 90 деп айтылып эсептелген. Ал эми чилде жөнүндө мындай бир адамдарда ар кандай көз караштар айтылып жүрөт. Бирок бул жерде байыркы биздин тарыхыбызда бул абдан такталган маалыматтар. Мисалы биздин байыркы Кыргыз элинин байыркы мекени Энесайдан баштап Алтайда, андан бери Казакстанда, анан биздин Теңиртоого келгенге чейин бул уже такталган илимий маалыматтар бар. Мисалы мына Энесайдагы таштардагы мындай сүрөттөр бар. Бул сүрөттө адамдын башында тажысы дейбизби, чачысы дейбизби, 9 чачы турат да. Бул деген ушул бир эле жерде эмес, көп жерде сакталган. Бул эмнени билдирип атат? Кандайдыр бир убакыт эсептей турган белгилер экендигин көрүнөт. Жөн эле эме эмес. Жөн эле сүрөт эмес. Андан кийин Алтайга келгенде моундай сүрөттөр бар. Алтайда дагы бул таштарга, мына бул жерде эгерде күндө эсептесек, күндөн 9 шоула чыгып турат. Демек бул жерде өкөнүн кандайдыр бир Эмне үчүн 9 агай? 9 эми ошол жөнүндө кепке баратабыз да. Андан кийин бул ушул Энесайдагы, Алтайдагы чүлүктөрдүн баары такталып келип, казак туугандардын Тамгалуу таш деген жеринде абдан бир маанилүү маалымат сакталып калган. Бул чыныгы астрономиялык кубулуштарга негизделип калат да. Мына бул жерде карап көрсөңөр, мына бул жерде адамдын сөлөкөтү турат, анын башында 9 чекит турат. Ичинде, башынын ичинде. Баштын ичинде 9 чекит турат. Анын айланасында 20дан 38, 37, 38. Мына бул жердеги азыркы мезгилде биз 12 гороскопто 12 топ жылдызды айтып атпайлыбы? А бул кездерде адамдар 9 эле жылдыз менен эсептешкен да. Эмне үчүн 9 менен 9 деп эсептеп? Мисалы бир жылдыз чыкканда ал 40 күндөн кийин кайра чыгат да. 20 күн жакындап барат, 20 күн кайра алыстайт дагы, ошондо 40 күндө кайра чыгат. Мына ошондо бир 40 күндөн эсептелип калган. Мына ошондо ошол боюнча күн кыймылга келип 9 жылдызбы. Ошол 9 жылдыздан улам бир жылды 9га бөлүп, ар бирин 40тан эсептешкен да. А бул жакта болсо ошол бул эклиптика тегиздиги деп коет, андан тышкары жайгашкан жылдыздар. Ал эми кийинки сүрөттү карасак, андан да тереңирээк. Мына бул жерде буканын үстүнө адамдын сөлөкөтүн чийип койгон. Бул жерде эгерде күн деп эсептесек, күн ошол букачар топ жылдызына келген мезгилди көргөзүп атат. Мында да бир чекиттин айланасында 9 чекит туруп атат. Бул 9 чекит жана биз айтып аткан бир жылды 40 күндөн эсептелген чилде айлары да булар. 9дан эсептелген. Мына ушул биздин Теңиртоого келгенге чейин улам дагы тереңдеп отулуп, бул терең астрономиялык кубулушка айланып калган. Мисалы биздин Соңкөлдөгү Манастын таш тулгасы деп айтабыз, ошол жерде ар биринде 8 таштан турган 9 тегерек таш бар. Мына ушул Манастын таш тулгасы бул жөн эле таштардын тегеректери эмес, бул ошол таштардагы күндүн баткан, чыккан жерлерине белгилерди коюшуп, анан убакытты так эсептеген бул байыркы астрономиялык
обсерваторияда, астрономиялык обсерваторияда. Мисалы Англияда Стоунхендж деген бар. Ал жерде бул дүйнөлүк илимде абдан чоң даңазаланып айтылат. Мага 2 миллиондон ашык адамдар жылга келип көрүп кетишет. Бул бизден бир 5000 жыл мурда түзүлгөн байыркы астрономиялык. Биздин Таштуулга, Манастын Таштуулгасы дагы ал доорлордон мурдараак түзүлгөн деген божомолдор бар да. Демек биздин ата-бабалар ушундай жолдор менен эсептеп келишкен. 90-нын кириши тоңдурат дейт, биринчи киши кириши суук болот деп атпайбызбы? Андан сырткары дагы мисалы үчүн Кырдаш деген бар экен, Адынын 6 уулу дейт, Жединин 7 уулу дейт, 40 күндүк чилден мисалы үчүн Каңтар деген бар экен. Ооба. Эми бул ушул жана маалыматтардын негизинде Кыргыз элинде жыл санакчылар болгон. Ошол жыл санакчылар 40 күндөн эсептегендер да болгон, 28 күндөн эсептегендер болгон. Бирок ушул жыл убакыттарын, мезгилдерин эсептеген Нарын районунда байыркы өтүп кеткен Алымкул Кененбай уулу деген адам болгон. Ошонун маалыматтарында ушул силер айткан маалыматтардын көбү жүрөт да. Мен ошолор ичинен тандап, жана 9ду тандап киргиздим. Мисалы мына 10-июндан 19-жылга чейин жай шилде үркөр чыгат бул айдын ичинде. Үркөр чыкканда бул кыргыздар абдан бул үркөрдүн чыгышын күтүшөт, себеби убакытты, айды, күндү бүт үркөргө карата эсептешкен. Андан кийин 20-жылдан кийин 20-жылдан 29-га чейин аптап деп айтат. Бул аптап абдан ысык мезгил. Бул дагы 40 күндөн эсептелет. 30-августтан 8-октябрга чейин күз шилде деп аталат. Бул бардыгы 40 күндөн эсептелген да. Анан кийин 9-октябрдан 18-ноябрга чейин бозгыроо деп коюшат. Жанагы Салкын түшүп чөптөрдүн үстүнө шүдүрүм түшүп, анан алар кыроого айланып калган мезгилде. Анан кыш кыроо, бул кыштын оор кыштын алдындагы мезгилде, дагы 40 күн. Анан кыш шилде. Мына бул кыш шилдени кыргыздар абдан көп маани берип эсептешет. Бул 30-декабрдан 7-февралга чейин кыш шилде деп аталат. Кыш шилдеси. Бул 40 күндөн. Ошентип Каңтар деп айтат. Бул Каңтар дегенибиз 7-февралдан 20-мартка чейин. Бул аралыкта Каңтар деген сөздү мындай бир элдик маалымат боюнча аю чеңге кирет. Чеңге киргенден кийин ал которулуп жатат. Ошо мезгилде бир кандайдыр бир мезгил өзгөрүлөт да, ошон үчүн бул Каңтар деп айтылган. Анан жаз шилде башталат. Бул 21-марттан 30-апрелге чейин. Анан 21-майдан 9-июнга чейин үркөр кулпага кирет. Жакшы агай. Изилдөөлөрүңүз абдан чынында кызыктуу экен да. Бирок бүгүнкү күндө ушуну Кыргыз Гидромет маселен колдонобу же башка тармактагы адистер ушул изилдөөлөрдү күнүмкү баягы аба ырайына керектүү маалыматтарды колдонушабы же бул изилденген маалымат катары эле сакталып кала береби? Азыркы илим буга анча маани бербей атат. Бул Кыргыздын байыркы жыл санагын ушундай мезгилдерди эсептөгөнчө маани бербейт. Бирок ошол америкалык Сан Палато деген бир компания Ат башы районундагы аксакалдардан бүт сураштырып келсе, бардыгы ушул мезгилдерди абдан так айтып беришет да. Аксакалдар жашап калган. Бирок биз мунун совет доорунда бул өз маалыматтарды байыркы илимий маалыматтар деш керек да булар. Себеби булардын бардыгы таштарда жазылып калат, сүрөттөр менен сакталып атат. Ошон үчүн бул маалыматтарды биз сактап калышыбыз керек. Себеби жанагы өзгөчө маани биздин жанагы Кыргыз элинин үркөр ай жыл санагы деген бар да. Эми ушул күзгөнгө чейин такталбай, кабыл алынбай келет. Себеби бул жерде ар ким ар кандай пикирлерди айтып, бирөө баш онодон башташ керек, аяк онодон бүтүш керек дейт. Дагы бирөө салыкка байланыштырат. Бирок бул Кыргыздын жыл санагы толугу менен айдын үркөргө карата кыймылы менен аныкталган. Бул жерде жанагы кийиктердин аттары жүрүп атпайбы? Жалган куран, чын куран деп айтат. Бул жалган куран, чын куран дегендердин бул кийиктерге болгон мергенчиликтин доору кайсы мезгилде атыш керек экени такталган да. Мисалы бул июнь айында менен июль айында элик семирип калган мезгил болот. Ошол кезде ал кийикти атышка атканга уруксат берилген. Андан кийин бугу дагындан бийигирээк жашайт, анан кийин ал кийинирээк семирет, анан ошого мергенге чыккан убакка келген. Анан кийин кулжа деп коет, анан теке деп коет. Ушулардын бардыгы ошол мергенчиликке чыгуунун убактары болгон да.
Анан жанагы берде дагы талаш тартыш болуп жүргөн көп нерсе бар. Баш оны аяк оны деген. Булар да кийиктин аттары экен, көрсөңүз. Чилде неме Жейрен дегенди байыркы элдер оона деп аташкан, ошондон калып калган. Бул тоодогу кийиктер мергенге чыга албай калган кезде чөлгө барышканда ошол челдеги кийикке уулган мезгилдер. Жакшы. Жана бөкөн деп кой, ошол. Бөкөн, чилде жейрен анан бөкөн деп коет. Баш оны, аяк оны деген ушулар. Жакшы агай, келе жаткан 2023 жыл баарыбызга белгилүү болгондо коён жылы келе жатат. Бир билдирүүңүздө айтып турсуз, коён жылы бул оор мындай жут жыл болот деп айтып турсуз да? Эми бул мен ойлоп чыгарганым эмес, албетте. Ошол изилдөөнүн негизинде айтылган бул ошо бул байыртадан бери айтылып келген кыргыз элиндеги түшүнүк да. Коён жылы ушунда жутап калды, ушунда дейт. Бул 1888 жылы жазылган, ырда жазылып жүрөт да. Андан кийинки жылдарда салыштырып көрсөк, ошол коён жылдары бир аз оорураак жылдар эсептелет да. Андан кийинки бул айрыкча оор жылдар көбүнчө жылаан жылдарга туура келет экен. Мен ошол көп жылдык маалыматтар, эми бул толук изилдөө эмес, жөн эле маалыматтардын негизинде чыгарылган. А муну изилдеш үчүн бир 50-60 жылдык өткөн мелердин баарын аныктап, анан ошондон тыянак чыгарыш керек. Бул убактылуу божомолдордун негизинде гана айтылган. Жаңы изилдөөлөрүңүз барбы, келе жаткан жыл кандай болот деген? Эми ошол азыркы изилдөө, мына ошол айткандай эле бул жыл бир аз оорураак жыл болот деп айтышат. Айтып келишкен да. Эми бул азыр илгерки айтылган аксакалдардын айткан изилдөөлөрүнө көп жери туура келбейт. Себеби азыркы кезде экология бузулуп атат, аба бузулуп атат. Ошол жердеги мурдагы маалыматтар көп учурларда туура келбей калган учурлар бар. Бирок эски маалыматтар кыргыздын билимдери боюнча оор жылдарга кирет. Жакшы. Мен мисалы үчүн коёндун мүнөзүнө жараша жеңил жыл болот деп уктум да. Мындай 3-4 анан не деп баягы жакшы ниет кыла берели дегеним го. Эми ал деген жакшы. Эми бул жылды адамдар жакшы нерсени тилек кылган жакшы да. А бирок маалыматтар жанагы элдик маалыматтарга караганда ошондой жылларды айтылып жүрүшөт. Бирок аны менен эле баягы чектелип, ошол ушундай экен деп эле мыйзам ченемдүү көрүнүш катары кабыл албастан, адам өзүнүн пейилинен, ниетинен, алда койгон максатынан да көз каранды болуш керек. Адамдын оюн түзөш керек деп да айтат эмеспи? Ошондуктан келе жаткан жылга эми баардык эле жер планетасынын эли баягы жакшылыкты, тынчтыкты, токчулукту тилейт эмеспи? Рахмат сизге агай, ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге. Бар болуңуз.